Урматтуу мусулман бир тууган, биздин ар бирибиздин эртели кеч бара турган жайыбыз бул кабыр. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айткандай, кабыр жашоосу бул акырет жашоосунун башталышы. Кимде ким ошол кабырдын кыйынчылыктарынан, кабырдын азабынан, кабырдын сурагынан кутулуп ала турган болсо, андан кийинкиси жеңил болот. Андан кийинки сурактары, андан кийинки абалдары жеңил болот. Ал эми ошол кабырдагы сурактардан өтө албай турган болсо, ошол кабырдагы азаптардан кутула албай турган болсо, андан кийинкиси андан да оор. Мына ушундай келген хадисте, урматтуу мусулман бир туугандар. Ошондуктан мусулман адам бүгүнкү бул жалган жашоодо, бул кыска жашоодо ошол түбөлүктүү жашоосу үчүн даярданып калуу керек. Салих амалдарды көбөйтүп даярданып калуу керек, урматтуу мусулман бир туугандар. Усман ибн Аффан радияллаху анху баарыбызга белгилүү бул сахаба 4 халифтин бири, 3-чү халиф болуп эсептелет. Ушул сахаба ошол кабырда турган кезде, ошол кабырдагы абалдарды эскерип, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жогорудагы эскергендей хадистерин эскерип, кабырда турганда ушунчалык ыйлачу экен. Бул сахаба ушунчалык катуу ыйлагандыктан сакалдары дагы суу болуп кетчү экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Жанада Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айткан, бул хадиси тастыкталган достоверный хадис. Ма раайту манбаран кат илля вал кабру афдау минху деген. Мен кабырды ушунчалык коркунучтуу жай экендигин көргөнмүн деген. Кабырды мен көргөн коркунучтуу жайлардын эң эле коркунучтуу экендигин көргөнмүн деген, урматтуу мусулман бир туугандар. Ал жерде эч кимдин шериги болбойт. Ал жерде эч кимдин, урматтуу мусулман бир туугандар, эч кимдин жанында бир жардамчысы болбойт. Ал жерде жарык болбойт. Ал жерде, урматтуу мусулман бир туугандар, төшөк болбойт. Ал жерде бизге пайда бере турган нерсебиз, урматтуу мусулман бир туугандар, биз бул дүйнөдө жасап өткөн салих амалдарыбыз, урматтуу мусулман бир туугандар. Алымдардын бири Ибнул Каййим рахимахулла айтат: «Лил абди раббун хуа мулакиги ва байтун хуа сакинуху». Пенденин эртең жолуга турган Раббиси бар дейт. Эртең сурак ала турган, жакшылык амалдарынын сообун бере турган, жамандык күнөөлөрүнүн азабын бере турган Раббиси бар деп атат, эртең жолуга турган. Ва байтун хуа сакинуху, жана ошондой эле эртең барып жашай турган үйү бар дейт. Башкача айтканда ошол кабырды айтып атат, урматтуу мусулман бир туугандар. Барып жашай турган үйү бар ар бир пенденин. Жалгыз өзү жашайт, урматтуу мусулман бир туугандар. Фаямбаги лаху ан ястарди раббаху кабла ликаихи. Эми дейт азыркы имам айтат, ошол Раббисине жолугуудан алдын ошол Раббисинин ыраазычылыгын табып калуу керек дейт. Ва юаммира байтаху кабла интикалихи илейхи. Жанакы барып жашай турган үйүн ошол жерге, ошол үйүнө барганга чейин оңоп түзөп алуу керек дейт. Ал үйүбүз, урматтуу мусулман бир туугандар, бул дүйнөдөгүдөй биздин байлыгыбыз менен, же болбосо ошондой бир аброюбуз менен, биздин бир жумушубуз менен, мындай нерселер менен курулбайт, урматтуу мусулман бир туугандар. Биздин кабырдагы үйүбүз, акыреттеги үйүбүз, урматтуу мусулман бир туугандар, Аллахты ыраазы кыла турган амалдар менен курулат. Ошондуктан, урматтуу мусулман бир туугандар, бул дүйнөдөгү биздин өлчөнгөн, бул дүйнөдөгү биздин белгиленген амалдарыбыз, өмүрлөрүбүз бүткөнгө чейин тиги түбөлүктүү жашообуздун түбөлүктүү жашообузга даярданып калышыбыз керек. Айтканыбыздай, ошол кабырыбызды жакшыртканга аракет кылышыбыз керек, урматтуу мусулман бир туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын дагы бир хадисинде келет: эгерде мусулман адам бул дүйнөдө салих амалдарды жасап өткөн болсо, ошол кабырында ошол салих амалдары келип ага сүйүнчүлөйт,
Аллахтан боло турган бактылуулуктар дагы сүйчүлүп келет, урматтуу мусулман бир туугандар. Демек биздин бул дүйнөдөгү амалдарыбыз эртең ошол акыреттин жашоосунун башталышы болгон кабырыбыздан бизге пайдасын берип баштайт. Ошондуктан ошол кабырдын даярдыгын бүгүнтөн көрөлү, урматтуу мусулман бир туугандар.